Ошон үчүн биз дагы бул сираны окуп, азыркы азгыруу заманы ар кандай кыйынчылыктар, динден ырып кетип аткан учурлар бар, адамдарда капыр сөздөрдү сүйлөп аткандар бар. Айрыкча ар кандай секталардын заманы азыр. Адам шайтандар аябай көп, адамдарды азгыргандар да аябай көп. Биз дагы ошолордон болуп калбайлы. Канча деген мусулмандар мына жүрүп, ар кандай секталарга, баптизм дейби, эмне дейт, йогова дейби, жахаванын көйлөр дейби, ошондойлорго өтүп кетти. Алар мусулман болгон, түшүнгөн ата энелери динди, бирок булар деле ошо динди ээрчип кирип кеткен, диндебиз деп, мусулманбыз деп. Бирок мусулманчылыкты билбегенден кийин жана айткандай ар кандай жакка болуп кетти. Мына ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлгөндө адамдардын абалы кээ бир кандай болгондо болуп, биз дагы бүгүнкү күндө ушундай олку солку заманда туруштук бербей, бири капыр болуп, бири болсо динин таштап кетип, бири болсо капырчылыкка өтүп кетип, ошондойлордон болуп калбайлы. Мунун баары эмнеге кайтат? Мунун баары ошол пайгамбар алып келген диндин өзөгүн билбөө, ошо диндин максатын билбөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн ушул Меккеде ла илаха иллаллахга 13 жыл арнады? Дээрлик айтканда 13 жыл ичинде намаздагы, орозодагы, зекеттагы айтылбады деп. Себеби дегенде адам максатын жакшы билиш керек. Бул диндин өзөгүн түшүнүш керек. Анан түшүнбөй эле мен мусулманмын деп келмени айтып коюп мусулман болуп калдым десе, жанагындай өйдө ылдый болгондо замат деле капырчылыкка өтүп кетет. Эгерде ла илаханы айтып коюп эле мусулман болуп калуу жеңил болсо, анда мынчалык кыйынчылыктар болбойт эле да. Меккенин мушриктери деле ла илаханы айтып коюп, мынтип кан төгүп, согуш болуп, 23 согушка катышкан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. 23 согуш болду. Ушунун баары керек беле анда? Ла илаханы айтып койсун, болду. Жок, мындай болгон эмес да. Ошон үчүн канча деген адамдар бүгүнкү күндө ла илаханы айтып коюп, бул келмеге каршы келген иштерди жасай берет. Ла илаханы мусулманмын деп коюп, мусулманчылыктан чыгып кете турган, ыймандан ажырап кала турган сөздөрдү, амалдарды жасай берет. От менен суу бирикпегендей эле таухид менен ширк бирикпейт турганда. Кантип таухид деген бул Аллахтын, ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынуу зат жок. Мен Аллахка гана ибадат кылам, андан башка эч кимге кылбайм деп туруп, сөзүңүз менен айтып, ишенимим да ошондой деп туруп, бирок амалында ага каршы иштер жасап атса, Аллахтан да башкаларга сыйынып аткан болсо, бул кандай болот? Же бул адам түшүнбөйт эмне айтып атканын? Же бул адам эки жүздүү, башка эмне себептери бар? Ошон үчүн Меккенин мушриктерине келмен айткыла, кутуласыңар, ушунун артынан бейишке киресиңер десе, алар айткан эмес. Эмнеге десе, ажа алал алихата илахан вахида инна хада ла шайун уджаб. Не дешип атат? Биз эмне ушул кудайчалардын баардыгын бириктирип, биз бир эле кудайга сыйынып калабызбы? Бир эле кудайга сыйынып калабыз. Бул нерсе ажип нерсе, бул таң калыштуу, акылга сыйбаган нерсе. Мындай болбойт деп мушриктер таанып атат пайгамбардын чакырыгына. Неге? Себеби алар түшүнгөн бул келменин маанисин. Эгер биз бул келмени айткандан кийин бул сыйынып аткан кудайларыбыздын баарын таштайт экенбиз. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынат экенбиз. Ла илаха иллаллахтын мааниси ошондой деп билгендиктен алар өздөрүнүн динин таштаган эмес, мушриктер. Мына көрдүңүздөр, адам маанисин түшүнсө кандай, түшүнбөсө кандай болот? Түшүнбөсө айта берет. Анан бүгүнкү күндө келип алып тугандар, биз эмнеге муну айтып атабыз? Канча деген азгырып аткан адамдар бар, адашып аткандар бар. Ошентип эң негизгиси келмени айтып койсоң, сен мусулмансың, жүрөгүң таза болсун деген нерсе менен адам алданып калышы мүмкүн. Ошентип жүрө бериши да мүмкүн. Капырчылык иштерин кылып атканына майни да бербеши мүмкүн. Ыймандан ажырап кала турган сөздөрдү, амалдар кылып аткан жүргөнүнө көңүл да бурбашы мүмкүн. Ошентип өтүп кетсек эмне болот? Ошентип жакындарыбыз өтүп кетсек эмне болот? Мусулманбыз деп эле жүрө берип, бирок сөзүбүз, амалыбыз, ишенимибиз бул нерсеге каршы келген болсочу. Андай нерсе жок туугандар. Ла илаханы айтып кой дагы, каалаган оюңду ойлоной бер, каалаган сөзүңдү сүйлөй бер, каалаган амалыңды амал кыла бер. Эң негизи сен асмандагы Аллахты унутпа, жүрөгүңдү таза болсун, оозуңда келмең болсун, болду деген нерсе жок динде андай. Мына бул жерден эми азыр ушул окуядан айбарат сабактарды алып айтып кетели туугандар. Ана Шейх Фаузан хафизаллах, кайфа якулу ла илаха иллаллах ва яду гайраллах. Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок деп алып, кантип анан Аллахтан башкага сыйынгандар бар, башкалардан дуа кылгандар бар. Андай болсо, ла илаха иллаллах мааниси эмне бул? Ла илаха иллаллах жөн эле бул тил менен айтылып кала турган нерсе эмне? Жок, бул сөзсүз тил менен да айтылат, амал менен да кылынат. Бул келме улуу келме.
Мунун талабы бар, мунун мааниси бар. Талабы эмне? Талабы ан юхлисал мар'у ал-ибадата лиллахи азза ва жал. Кылып аткан ибадатын туп-тунук кылып жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо. Ага эч кимди шерик кошпо. Аллахка сыйындыңбы, башка эч кимге сыйынбайсың. Аллахтан үмүт кылдың, башка эч кимден үмүт кылбайсың. Аллахтан корккондо эч кимден коркпойсуң. Аллахтан суранганда эч кимден суранбайсың. Ал эми башкаларга кылчайып карап үмүт кылып жүрөгүңдү байлабайсың. Аллахтан башкага ибадаттын эч нерсесин арнабайсың. Таштайсың. Тек гана Аллахка жүзүңдү бурасың. Ал эми фаллади якулуха ва лам ятрук бил мутажабих минан нусус. Ал эми ким айтып бирок таштабаган болсо, келмеси бузулат тугандар. Иманы бузулат. Жардам бербей калат бул учурда. Кээ бир адамдар ушундай бир туура эмес түшүнүктөрү бар тугандар. Анан ошондой туура эмес түшүнүктө жүргөн, динге чакыруучу келбетинде көрүнгөн адамдар да бар. Алла алам өздөрү түшүнөбү ошол чакырып атканын же түшүнбөйбү, бир Аллах билүүчү. Мындай деп айтышат да. Эң негизи ла илаха иллаллахны айттыңбы, сен мусулмансың, болду. Ла илаха иллаллахны айткан адам бейиш кирет. Ла илаха иллаллахны айткан адам имандуу болуп калат, болду. Ла илаха иллаллахны айткан адам мусулман болуп калат, болду, сен ушу менен ийгиликке жетесиң. Эң негизи ла илаха иллаллахң барбы, болду дейт да. Анан хадистерди келтирип коет. Жана кыямат кайымда бир адам келип күнөөсү болсо, адамдын көзүнүн кулачы жете тургандай жерге чейин күнөөсү, китептери аябай күнөөгө толгон. Ал адам курудум дейт. Анан бул дүйнөдө жашоосунда бир эле жолу ушу ла илаха иллаллахны айткан экен. Ошону кагасы жазылган келмени таразанын оң жагына коюп, күнөөлөрү сол жакка койгондо, жаранча көрүнгөн күнөөлөр сапырылып түшөт. Келме оор болуп, мына ошонун артынан бейиш кирет деген хадис келген. Анан ошону мисалдап коюшат. Мына көрдүңбү? Күнөөсү аябай көп, бирок ушу келмени бир эле жолу айткан экен, бейиш кирип кетти. Бул менен мен деле ошо келмени айтып коюп, каалаган ишимди жасай берем, каалаган сөзүмдү сүйлөй берем, Кудайга деле сыйына берем, анан башкага деле ошондой үмүт кыла берем, жасай берем. Жана деп айттык го, мазарларга айлана берет, кабырларга барып мал сой берет, алас арбаледен калас деп ошондой отторго сыйынат, жана Ноорузда келгендей. Эң негизи жүрөгүм таза, Алла Тааламга деле ишенем мен. Кудай деген эле адамбыз деп. Анан оозумда келмем де бар. Келип атпайбы хадистер деп. Жок тугандар, бул адам өзүн өзү алдоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери, ла илаха иллаллах боюнча келген хадистер келгенде, ошону бири-бирин толуктаган хадистер бар. Ошол менен кошо түшүнүш керек. Анан бир бурчуна алып алып эле, мына бул жерде айтпадыбы? Ла илаха иллаллахны айткан адам чын жүрөгү менен айтып койсо, бейиш кирет деген. Мына ла илаха иллаллахны айтып коюптур, мына мынча күнөөсү болсо да бейиш кирип кетти деп. Бул адам өзүнүн хавасын да коет, өзүнүн напсисин ээрчип, өзүн өзү алдаган адам. Аллах сактасын. Мына жашоолук эле бир мисалды берейли тугандар. Жөнөкөй эле да. Сизге минтип айтак. Мен бирөө айтты да, атаңыз айтты мисалы. Балам, сага бир фирмадан жумушка орнотоюн деп атам. Бир жакшы жумуш, сенин кесибиң боюнча. Анан ал жака дипломуң керек экен, жогорку билимдүү деген. Анан саат 8ден калбашың экен келишимдеринде. Деп бир нече шарттарды айтат сизге. Мына мындай деп. Анан ошо шарттар боюнча ал жака ишке орношо албайт экенсиз деп. Ошол шарттардын баарын эскерет. Анан ошол сөзгө кошуп да айтып коет. Эң негизги бул жумушуңа берилип, көңүл буруп койсоң эле, бул иш жүрө берет деген бир сөздү угуп калдыңыз. Анан берки дипломун, саат мынчада келишин, берки талап шарттарына маани бербей эле, эң негизгиси жүрөгүң менен көңүл буруп койсоң болду. Бир эле сөзүн кармап алып туруп, анан 8ге деле барбай эле коюңуз, диплом деле алып барбай эле коюңуз. Негиз бир сөзүн кармап алыңыз атаңыздын. Барып фирмага барат. Негизги мына мен от души келдим, көңүлүм менен келдим деген нерсе жардам беребиз? Жок, жардам бербейт тугандар. Теги талаптары бар, шарттары бар. Аны айткан, сизге эскерткен. Ошолор эң биринчи зарылдыктар экен. Сиз бир эле сөзүн кармап алып келип туруп талап кылган болобу? Жок, кире албайсыз ал жумушка. Мына ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла илаха иллаллах боюнча айткан хадистери көп. Мисалы айткан башка бир хадис бар. Ман кала ла илаха иллаллах ва кафара бима ю'бад мин дунилlah. Кимде ким ла илаханы айткандан кийин, ал сөзсүз Аллахтан башкага сыйынуучу нерселерге капыр болуш керек деп атат. Бул деген сөз ла илаханы айткан адам Аллахтан башка сыйынылуучу нерселердин бардыгын четке кагыш керек деп атат. Ошолордун бардыгына ишенбеш керек деп атат. Ошолордун бардыгын четке кагып, аны жокко чыгарыш керек деп атат. Антпесе ла илаха иллаллах жардам бербейт. Дагы башка бир хадисте келет. Кимде ким ла илаханы айтып, жана Аллахтан башкага сыйынуучу нерселерге четке кагып капыр болсо, ошондо Аллах Таалам ага тозок отун арам кылат деп.
жана ошол келмеси менен Аллахтын жүзүн кааласа, Аллахтын жүзү кааласа дегени ошо Аллах таалам үчүн гана, Аллахтан башка эч кимге сыйынбайм деп, башка сыйынчу нерсенин баарын таштайм деп, ошону максат көздөсө деген сөз. Мусулман болуш үчүн элдер деле ла илаха айтып коет го, мен деле айтып коеюнчу ла илаха илlallah. Жүрөгүмдө иман, оозумда келмен бар деп коет. Алкашке бир мас болуп келип алып. Мен мусулманмын деп коет, анан тура эмес иштер жасап жүрө берет. Келмени буза турган, иманын буза турган иштер жасай берет. Ошондо ушул жер актап калабы? Анан кээ бирөө ушундай чакырды. Эң негизи ла илаха илlallah болсо болду. Мына хадис келген го. Ла илаха илlallah келмеси бар адамга тозок от арам болот деген. Жок, хадистер толук, бири-бирин толуктайт, түшүндүрөт туганда. Жана жогоруда мисалдап бергендей. Анан кимде ким бир бурчуну урдап алып, мен мындай түшүнүп алдым. Мына мага ушул эле жетиштүү деген жок. Ла илаха илlalлахнын шарттары бар, талаптары бар. Анан ошолору аткарганда гана анан барып ошол ла илаха илlalлах жардам берет. Анан талаптарын аткарбасаң, шарттарын аткарбасаң, ал ла илаха миллион эмес миллиард жолу айт, пайда бербейт тугандар эч кандай. Себеби дегенде маанисин айтып атпайбы? Ла илаха десе, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч нерсе жок. Иллалла, тек гана Аллахтын өзүнө гана сыйынам. Аллахтан башка нерселерге мындай эч көңүл бурбайм, эч нерсе аларга мен баш ийбейм, алардан үмүт кылбайм, суранбайм. Бүт менин көздөгөнүм, ойлогонум, коркконум, үмүт кылганым, сыйынганым жалгыз Аллах гана болот деп өзүнүн стили менен айтып алып, анан кайра эле карасаң ширктин түрлөрү көп да өткөндө айтпадыкпы туугандар. Ошонун бирин эле арнай берсе, ал келмени буза берген амалдардын бири болуп кала берет. Дагы бир хадисти келтирип коюшат. Мисалы келет, о адам баласы, сен жер бетинде көлөм менен күнөө кылып келсең да, сумма лaqitani la tushrik bi shay'an. Андан кийин мага жолуккан кезде сен Аллахка шерик кошпогон болсоң, ла атайтука би qurabiha maghfira. Мен сага ошол жердин көлөмүндөй кечирим берем кайра деп. Мааниси ошол туугандар, ширктен арылып келгендер. Аллах тааламга сыйынууда, ибадат кылууда шерик кошкон эмес. Биз айттык, ширктин түрлөрү көп туугандар. Чоң ширк бар, жашырылган ширктер бар, кичинекей ширктер бар. Бул Тирмизиде келген хадис. Анан бул жерин бир жерин алып, тире жерин алып, анан өзүнчө түшүнүп алган болбойт тууган.